Март аялдардын эл аралык күнү. Ага карата Бишкек шаарынын мэриясы айымдарды куттуктады. Аларга майрамдык концерт уюштуруп, жагымдуу маанай тартуулады. Эмгек сиңирген артисттерден баштап, эстрада жылдыздары өз чыгармаларын аткарышты. Аталган иш-чаранын жүрүшүндө мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов Бишкек шаарынын мэри катышып, куттуктоолорун айтты. Майрамдык саамалыкка өлкөбүздөгү ар тармакта эмгектенген айымдар чакырылган. Ардактуу энелер, эжелер, карындаштар, сиздерди дагы бир жолу жаз майрамы 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен куттуктаймын. Башыңыздардан ак келечек, ак жооп түштөй, эненин терметкен бешиги жер шарын тынчыкка бөлөп, жылмайганыңыздар ааламга нур чачып, дүйнөнү гүл бакчага айлантып, сулуулукту жарата беришиңиздерди каалаймын. Дайыма бар болуңуздар, урматтуу асылсат айымдар. Урматтуу залда турган айымдар, ата-энелер. Залда эркек анадан эмин экөөбүз кетебиз. Эмке экөөбүз аябай бактылуубуз. Канча аяк кишинин арасында жыргап отурабыз. Кудай жолубуз ташсын. Баарыбыз эле билебиз. Аябыз чөкөстү үйгө кирип, кармаган идиш кармаган жерге барасың. Бала чакаңа чуң келет, эшикти тарс эткизип ачасың. Үйдүн ичи чыгыскандын чабуулунан кийин кандай ошондой болуп калат. Анан келинчегин больницадан чыгып келсе, же коноктон келсе, же алыстан келсе, үйүнүн ичи кайра күлүп жиберет, үйгө келгиң келип калат. Ушундай касиетиңерден айланып, катарыбыздын асты болуп, дайыма көркүбүздү ачып, жаркыбызды жазып, эри шатак болуп эркектер менен тизгин талашып, акыл насааттарды айтып, жүрө бериңиздер. Сиздерге бактылуу жашоону каалайм. Майрамдык иш-чарага келген айымдар ыраазычылык билдиришти. Алардын айтымында мындай иш-чараны аталган кызмат жылда уюштурат. Бул аларга жакшы маанай тартуулайт. 8 марттың менен куттуктайм. Ооба, бул туура жана айтып кеткенде, мамлекеттик секретарь дагы, мэр дагы айтып кеткенде, 78% Кыргызстанда, ал эми айыл жагында 80% бул мугалимдер, бул эжелер, апалар, сиңдилер. Ошондуктан келечек, мындай айтсак, келечек аялдардын колунда деп айтсак болот. Анткени кандай тарбия, кандай билим берсе, келечек дагы ошондой болот. Анткени биз айтабыз да, билимдүү эне, билимдүү бала, билимдүү келечек деп, билимдүү коом деп. Ошондуктан мен бүгүн 8 мартта ошо өзүмдүн коллегаларымды, мугалимдер, башка жака приватизация же болбосо бизнеске кетип калбай, башын, өмүрүн билимге сайып койгон коллегаларыма чоң ыраазычылык айтам. Анткени мына биздин тарыхта, бир 30 жылдык тарыхта өтө оор дагы заман болду, эл ачуу дагы заман болду, күлчү дагы заман болду. Ошо азыр 80 миңге жакын мугалимдерибиз бар. Жогорку окуу жайларда дагы иштеген биздин педагогдор, докторлор, кандидаттар бар. Ошолордун баарында эң эле чоң жоопкерчилик жатат. Аялдар майрамы болуп атат. Мэрияга чоң рахмат, ушинтип аялдарды чакырып, майрамдатып, концерт көргөзүп, ушундай кичинекей белектерин берип атат. Бул дагы абдан жакшы натыйжа деп ойлойм. Бул эми ар бир адамга стимул болот. Анан мен өзүмдүн атыман ушул Кыргызстан аялдарынын баарын ушул бүгүнкү майрам менен куттуктагым келет. Чын ден соолук, узун өмүр, иштерине ийгилик каалайм. Эскерте кетсек, 8 март аялдардын эл аралык күнү 103 жолу белгиленип жатат. Бул майрам 1908 жылы айымдардын массалык көтөрүлүшүнөн улам пайда болгон. Үсөн Камчыбеков, Луиза Натаева, 7 канал.